Assalamu алейкум, урматтуу достор. Акыркы учурларда дүйнөлүк экономикасы ким күчтүү десе, АКШ менен Кытайды айтышат да. Бул өлкө бири-бири менен кубалашып, экономикалык багытта соода согушун жүргүзүп, лидердикти талашып атат десек жаңылышпайбыз да. Негизинде бул эки өлкө абдан кубаттуу мамлекет, экономикасы абдан өнүккөн, жылына ички дүң продукцияны эсептей турган болсок, бул өлкөлөргө тең келе турган мамлекеттер жок да азыркы учурда. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүзгө ылайык ушул эки өлкөнүн экономикалык жактарын анализдеп көрүүнү туура көрдүм да. Негизинен АКШ дүйнөдө эң кубаттуу өлкө, таасирдүү өлкө. Ал өзүнүн таасирин негизинен аскердик, экономикалык кырычактар аркылуу ишке ашырат да. Ал эми Кытай дагы дүйнөдөгү ири өндүрүүчү катары экономикалык жана финансылык кырычактар аркылуу өзүнүн таасирин тийгизип келет. Негизинен бул эки өлкөнүн тарыхый мамилелерине көз сала турган болсок, Кытай 40-жылдары коммунисттик өлкө аталгандан баштап эле ошол өлкөдө жарандык согуш болуп, ошол учурдагы Кытайдын өкмөт мүчөлөрү Чан Кайши башында турган комендант өзүнүн 3 миллиондун тегерегинде адамды алып, Кытайдын аймагында Кытайга караган Тайвань аралына көчүп качып кеткен да. Ошол аралды АКШ мамлекети өзүнүн аскердик базаларын куруп, Кытайдан коргоп, ар тараптан экономикалык жактан мамилелеш болгондуктан бүгүнкү күндө Кытай Тайваньды кайтарып алуу үчүн өзүнүн аракетин жумшайт да. Тайвань аймагында аскердик окууларды өткөрөт. Бул боюнча АКШ кандай таарынычы бар да. Себеби юридикалык жактан ала турган болсок, Тайвань биздин жер, бизге кайтарылышы керек эле. Америкалыктар силер коргоп жатасыңар, муну бизге бериш керек деп бир канча жолу баягы официалдуу түрдө маалыматтарын берген да. Кытай Тайваньга согуш ачабыз деп ар кандай аскердик окууларды өткөрүлөт да. Акыркы эксперттердин ою боюнча жакынкы жылдары Кытай тарабынан Тайваньга согуш ачуу мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми Америка Кошмо Штаты аскердик жактан жардам берип, Тайваньды коргоо аракеттерин дайыма көрүп келет. Негизинен Советтер Союзу Сталин башкарып турган убакта Кытай менен абдан да мамилеси жакшы болгон да. Кийин Сталин каза болгондон кийин Хрущев менен Маонун ортосунда мамиле солгундап кеткенден кийин Кытай АКШ менен дипломатиялык мамилелерге келе баштаган да. Айталы 70-жылдары АКШнын ошол кездеги президенти Никсон биринчи жолу Кытайга официалдуу түрдө визит жасап, жыйынтыгында Кытайга станокторду, техника, технологияларды, инвестицияларды жумшай баштаган да. Анткени Кытайда эң арзан Кытайда эң арзан жумушчу күчү болгон, керектөөчүлөр көп болгон, анан арзан ресурс болгон. Мына ушул 3 фактор америкалык бизнесмендерди дайыма кызыктырып келген. Жыйынтыгында Американын бир катар бизнесмендери ошол айтылуу болгон бренддер Кытайда өздөрүнүн заводдорун ачып, ошол эле Apple'дын, Ford'дун, Nike'дын жана башка белгилүү компаниялар өздөрүнүн заводдорун ачышы менен Америка Кошмо Штатынан Кытайга көчүү башталган да. Жыйынтыгында ошол өндүрүлгөн продукциялар Кытайдын экспорту катары таанылып, кайра эле ошо Америка Кошмо Штатынын керектөөчүлөрүнө сатылууда да. Жыйынтыгында Кытайдагы өндүрүштүк бумдун улам өсүп отурушу АКШнын Кытайдын товарларына болгон көз карандуулугун пайда кылды да. Айталы азыркы учурда Кытайдан чыккан электромобилдер дүйнөдөгү электромобилдердин 40%-ын түзөт. Башкача айтканда, Tesla-дан дагы көп сатылат экен да. Ошондой эле күн энергиясын берген батареялардын үлүшү дүйнөдөгү жалпы батареялардын 70%-ын кытайлык компаниялардын батареялары түзөт экен да. Ошондой эле социалдык тармактар боюнча жана TikTok абдан өнүгүп атат. Lenovo компаниясынын компьютерлору, телефондору, ошондой эле Кытайдан өндүрүлгөн жарым өткөргүчтөр АКШнын рыногун ээлеп алган да. АКШ бул тараптан Кытайга толук түрдө көз каранды. Эгерде бул нерсени сатпай кое турган болсо, АКШнын тетиктери, ракеталары, космостук приборлору иштебей калышы толук мүмкүн да. Мындай суроо болушу мүмкүн да. Ошо жарым өткөргүчтөрдүн баардыгы Кытайдан өндүрүлүп, АКШ мамлекети толук көз каранды боло турган болсо, эмне себептен АКШ Кытайга душман болгондон кийин бул нерсени сатпай, АКШнын мындай жүгөнү тартып койсо болбойбу деген ой келиши мүмкүн да. Бул нерседе экономикалык жактан ала турган болсок, эки мамлекетке тең бул нерсе абдан пайдалуу да. АКШ сөзсүз түрдө аны сатып алышы керек. Ал эми Кытай сөзсүз түрдө сатышы керек да. Эгер сатпай кое турган болсо, Кытайдын дагы экономикасында чоң жаракка кетиши толук мүмкүн. Негизинен мамлекеттердин достугу деген түшүнүк бар да. Биздин түшүнүк боюнча Кытайдын досу ким? Кытайдын досу Орусия деген бизде мындай түшүнүк бар да. Бирок Украина менен Орусиянын согушунун ортосунда ошол эле дрондук тетиктерди, аскердик тетиктерди Кытай бүгүнкү күндө Украинага сатып атат да. Ошондуктан бул жерде мындай түшүнүк болуш керек. Достук жок, бир гана кызыкчылык бар деген жыйынтыкка келсек болот да. Бүгүнкү күндө АКШнын бир катар компаниялары Кытайда өздөрүнүн заводдорун куруп, өндүргөн продукциялары Кытайда өндүрүлүп, АКШга сатылууда да. Ошондуктан Дональд Трамптын администрациясы
ошол компанияларды баягы АКШга кайтаруу максатында 30% пошлиналарды киргизди да. Мындай түшүнсөк болот да, АКШда негизинен iPhone телефонун өндүрүү үчүн өзүк наркы $500 баалана турган болсо, Кытайда 100 гана доллар да. АКШ бул жерде 30% пошлинаны киргизүү менен ошол өндүрүүчүлөрдү кайра АКШга алып келүү саясатын жүргүзүп атат да. Бул жерде мындай түшүнүш керек. Эгерде $100 ошол продукция өндүрүлгөнү менен АКШнын территориясына киргенде дагы $400 АКШнын бюджетине пошлина түрүндө төлөп берет да. Ошондо өндүрүүчүлөрдө мындай ой келет да. Бул продукцияны $100 өндүрүп кайра $400 пошлина төлөгөндүн ордуна, транспортировкага каражат төлөгөндүн ордуна АКШга эле өзүмдүн заводумду куруп, ушул жака эле продукцияны өндүрсөм деген чечимге келишет да. Мына ушул максатында Дональд Трамптын администрациясы ушул пошлина аркылуу АКШнын баягы бир катар брендтерин, бир катар заводдорун кайра АКШга алып келип, баягы Кытай товарларына болгон көз карандуулугун жоюу максатында ушундай ишке барууда да. Эгерде ошол компаниялардын баардыгы Кытайдан кайра АКШга келе турган болсо, Кытай үчүн эмне болот? Бул жерде Кытай эң бир керектөөчү болгон АКШны жоготот, импортту кыскарат дагы, башка жактан керектөөчүлөрдү табууга мындай бир муктаждык пайда болот да. АКШны эгерде колдон чыгара турган болсо, башка жактан кайсы мамлекеттерден керектөөчүлөрдү табышы мүмкүн да. Бул жерден негизги Африка жана Түштүк Америка өлкөлөрүнүн баягы керектөөчү катары пайдаланса болот да. Бирок ал мамлекеттерди өзүнүн баягы товарларын ошол жака экспорттосо деле, ал мамлекеттер баягы жарды мамлекеттер болгондугуна байланыштуу, керектөөчүлөрдүн баягы сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн төмөн болгондугуна байланыштуу АКШга экспорттогондой каражат Кытай таба албайт. Интернеттен, телевизордон айтылып атат го, АКШ Кытайга карата өзүнүн санкциясын күчөтүп атат депчи. Күчөтсө деле ошо бир айрым гана товарларга пошлиналарды киргизип атат да. Ошол эле баягы сейрек кездешүүчү металлдарды Америка Кошмо Штаты Кытайдан алгандыктан ал тармакка пошлина киргизген жок да. Себеби Америка Кошмо Штаты Кытайдан гана сатып ала алат да. Аны АКШга керектүү өлчөмдө экспорттой турган альтернативдүү өлкө бүгүнкү күндө жок. Мисалы, Кытайдан экспорттолгон галлий аттуу металл аркылуу, галлий аттуу металл аскердик радарларды да, ал эми Германия аттуу металл күн батареялары ошол металл аркылуу иштейт да. АКШнын керектөөсү галлиядан 98%, ал эми Германиядан 68% муктаждыгын Кытайдан сатып алат. Бүгүнкү күндө баягы илимий технологиялардын өнүгүшүндө сейрек кездешүүчү металлдар Кытайда болгондуктан көп киреше таап келишүүдө. Айталы учурдагы АКШнын F-35 учагын жасоо үчүн 400 кг сейрек кездешүүчү металлды колдонуу талап кылынат экен да. Ошондуктан азыркы Орусия менен Украинанын ортосунда болуп аткан согушта негизги согуштук каражаттарды экспорттогон Кытай мамлекети бүгүнкү күндө абдан ири өлчөмдөгү кирешени табууда да. Эгерде деле согушуп аткан эки өлкөнүн бирөөсүнө ушул керектүү каражаттарды бербей кое турган болсо, анда согуштун угу башка нукта болмок да. Башта сөз кылган баягы Кытайдын артыкчылыктарын эске ала турган болсок, АКШ мамлекетине салыштырмалуу Кытайдын артыкчылыгы жогору экендиге мындай ойго келишибиз мүмкүн да. Бирок Кытай мамлекети өзүнүн баягы саттууларын жалаң доллар валютасы аркылуу жүргүзгөндүктөн бул жерде АКШнын чоң бир артыкчылыгы бар да. 2022-жылы Орусия менен Украина согушу башталганда Орусиянын активдерин АКШ мамлекети эл аралык финансылык уюмдардан тоңдуруп койду да. Эгерде эле ортодо бир келишпестик болуп кете турган болсо, Кытайдын 60% доллар менен сакталган резервин АКШ мамлекети тоңдуруп коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Демек, соода жүргүзүүдө доллар менен жүргүзүлгөндүктөн АКШнын кайсыл гана мамлекет болбосун долларлык үлүшү бар. Ошондой эле АКШнын алтын запасы дагы Кытайдан 4 эсе жогору болгондуктан бул экономикалык артыкчылыкты пайда кылат да. Эмне себептен бул эки өлкөлөр бири-бири менен соода согушун жүргүзүп жатышат? Мунун себеби башта айткандай эле Тайвань да. Кытай бир канча жолу Тайвань бул юридикалык жактан Кытай жери деп келет. Баарыбыз билгендей эле Тайванда микрочиптер чыгарылат. Аларды АКШ мамлекети Тайвандан сатып алып, анын ордуна жылына миллиард доллардык аскердик техникаларын Тайванга беришет. Тайвандан чыгарылган микрочиптер ушунчалык микро болгондуктан ал микрочиптерди Кытай, Япония, Корея жана башка чип чыгарган мамлекет бүгүнкү күндө ошонун технологияларын толук, ошолордун технологиясын бүгүнкү күндө билишпейт. Ошол Тайвандан өндүрүлгөн микрочиптер аркылуу телефондор, компьютерлер, автоунаалар, аскердик куралдар ошол чиптер менен иштейт да. Бирок Кытайдын көздөгөнү бул эмес да. Себеби Тайвандын аймагында Кытайдын 60%дан ашык товарлары Тайвандын аймагынан өткөндүктөн Кытай деңиз маршрутуна ээлик кылууну
болууну каалайт. Ошондой эле Япония, Корея мамлекеттеринин негизги товар ташуудагы транспорт жолу болгондуктан Кытай аларга дагы көзөмөлдүк жүргүзүүнү каалайт. Ошондой эле Түштүк Кытай деңизиндеги Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур өлкөлөрү үчүн нейтралдуу транспорт жолу болгондуктан Кытай ал жерлерге дагы коркунучтарды пайда кылууда. Айталы 1988 жылдары Кытайдын аскерлери майда аралдарды басып алгандыктан ошол аймактарга жасалма аралдарын жасап таасирин пайда кылууда да. Эгерде баягы дүйнөлүк эрежелерге сарасеп сала турган болсок, эгерде кайсылган арал болбосун ошол аралдын аймагынан 200 мильге чейин чоңойто турган болсо, ошол аймак ошол мамлекеттин территориясы болуп калат экен. Эске алганда Кытай өзүнүн территориясын улам кеңейтип атат. Анткени ал негизги деңиз маршруту болгондуктан чоң перспектива бар да. Анын үстүндө жакынкы чыгыштан нефти продукциялары Кытайга ошол жол аркылуу ташылгандыктан Кытай өзүнүн баягы коопсуздук үчүн дагы ушул жолго барганын байкасак болот да. Себеби ал жакта АКШ мамлекетинин эч кандай таасири жок да. Ошол аталган өлкөлөр менен азырынча АКШ мамлекети баягы негизги партнер болбогондуктан ошол тарапка Кытай өзүнүн таасирин пайда кылыш үчүн бүгүнкү күндө жасалма аралдарды куруп, аскердик базаларды куруп, транспортторду жасалма аралдарды куруп, айки аскердик базаларды жайгаштырып, портторду куруп, баягы нейтралдуу зонаны өзүнүн карамагына алуу аракеттерин көрүүдө. Негизинен АКШ менен Кытай мамлекетинин ички дүң продукциясын ала турган болсок, суммалык түрдө бул АКШ мамлекетинин ички дүң продукциясы жогору да. Бирок Кытайдын өсүү темпи жогору болгондуктан АКШ мамлекетин кубалап, АКШ мамлекетинин ички дүң продукциясынан дагы ашып кетүү мүмкүнчүлүгү пайда болууда да. Эгерде эле дүйнөлүк мамлекеттердин өнүгүү жолун карай турган болсок, кайсы гана мамлекет болбосун, ошол мамлекетте илимге, техникага, технологияга көп каражат жумшала турган болсо, ошол мамлекетте алдыңкы технологиялар чыгарыла турган болсо, ошол мамлекет күчтүү мамлекет болуп эсептелинет да. Кытай менен АКШнын бул тармактан ала турган болсок, АКШда абдан көп каражат жумшалат экен да. Жылына 932,3 миллиард долларга жакын каражат жумшалат. Ал эми Кытайда болгону 468 миллиарддын тегерегинде илимге жумшалат да. Албетте АКШнын окуу жайлары абдан жогору, алдыңкы техника, технология боюнча багытталган билим берүүсү жакшы жолго коюлган. Өткөрүлгөн Олимпиаданын жыйынтыгына ылайык, ошо АКШдачы Кытай улутундагы студенттер алдыңкы орундарды алышкан да. Бул жаатында Кытай АКШда окуу жай күчтүү болсо дагы жылына өзүнүн баягы билимдүү, таланттуу жаштарын АКШ мамлекетине окууга жөнөтөт экен да. АКШдан билим алат, алдыңкы кадрлар даярдалат дагы. АКШ мамлекети Кытай жарандарын эч кандай артыкчылык бербегендигине байланыштуу ошол жарандар Кытайга келип, кайра өздөрүнүн алган билимдерин Кытайдын өнүгүшү үчүн жумшап келишет да. Статистикалык маалыматтарга ала турган болсок, Кытайдан сыртка окууга кеткен жаштардын 70% Кытайга кайтып келет. Кайтып келгенден кийин Кытай мамлекети аларды колдоого алат, жумуш менен камсыз кылат, жеңилдиктерди берет, инвестицияларды жумшайт, субсидияларды берет. Кыскасы Кытайдын билимдүү жаштарын колдоо менен өздөрүнүн алдыңкы эмгек ресурсу катары пайдаланып, жакшы жолго коюлган да. Айталы дүйнөдөгү кандай гана техника чыкпасын, ошол электромобилдер болсун, же бир компьютер болсун, ошол нерселерди чыгаруу менен Кытайдын жаштары абдан таланттуу болгондуктан кайра ошонун копиясын, ошонун көчүрмөсүн жасап, ошол чыгарган компаниялардан дагы алдыңкы сапат жагынан болобу, арзандык жагынан болобу аларды басып кетүүдө да. Ошол эле Кытайдан чыккан электромобилдер бүгүнкү күндө Теслага караганда да көп сатылат. Ал эми бул өлкөлөр, эки өлкө кантип дүйнөдөгү мамлекеттерге өздөрүнүн таасирин тийгизип атат деген суроонун алкагында ой жүгүртө турган болсок, АКШ мамлекеттери өзүнө союздаш болгон мамлекеттерге аскердик базаларды куруп, айрым мамлекеттерден согуш чыгарып, элдик толкундоолорду жаратып, куралдарды сатып, бийликтерди алмаштырып, өзүнө ыңгайлуу болгон адамдарды бийликке алып келип, каршылашып аткан Орусия мамлекетине мындай коркунучтарды жаратып келе турган болсо, ал эми Кытай өзүнүн таасирин согушсуз эле ишке ашырат да. Бул жерде Кытай өзүнүн соода аркылуу, насыя аркылуу дүйнөдөгү мамлекеттерге өзүнүн таасирин көрсөтүүдө да. Айталы өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге насыяларды берип, ал мамлекеттер төлөй албай кала турган болсо, ошол насыяларды, кредиттерди алардын стратегиялык объектилерин көп жылга ижарага алып, бүгүнкү күндө өзүнүн таасирин пайда кылууда да. Мисалы Шри-Ланка мамлекетин ала турган болсок, мамлекет абдан жарды мамлекет болгону менен өзүбүздүн заманбап портту түзүп, экономикабызды өнүктүрөлү деген максатта Кытайдан насыя алып, Кытай мамлекети толук бойдон ал портты бүтүрүп берди дагы. Жыйынтыгында Шри-Ланка мамлекети насыяны өз убагында төлөй албагандыгына байланыштуу 99 жылга ижарага алып койду да баягы порттучу. Ошондуктан бул Кытайды түшүнүш керек да. Ал насыя бере турган болсо эч качан насыясын кечпейт, жеңилдикке барбайт. Ушул саясаттын жыйынтыгында көптөгөн Африка мамлекеттерин, Азия мамлекеттерин карыз берип отуруп, ал мамлекеттерди көз карандылыгын кандайдыр бир деңгээлде алып койду десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан Кыргызстан боюнча ала турган болсок дагы биздин Кыргызстандын тышкы карызынын көпчүлүгү Кытайдан алган насыя болгондуктан
Карыздарды кайтаруу эске алынышы керек. Экономика өнүгүп, экономиканын өнүгүү темпи азыркыдай позитивдүү болуп, мындан ары да экономикалык баягы мамлекеттик деңгээлде айтылып жаткан саясатка ылайык ишке аша турган проектлер ишке ашып, өзүнүн эффективдүүлүгүн бере турган болсо, бул алынган карызды Кыргызстан кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени Кыргызстандын дагы экономиканы көтөрө турган тармактары бар. Ошол тармактар жакшы жолго коюлуп, көп жылдык экономикалык пландарды ишке ашырууда жогорулатуу менен мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн иш аракет жүргүзө турган болсок, коркунучтардын алдын алууга толук мүмкүнчүлүк бар. Негизинен экономикалык көрсөткүчтөргө таяна турган болсок, Кытайда өндүрүлгөн ички дүң продукциянын 40% гана кытайлар пайдаланат да, калган 60%ын сырткы мамлекетке экспорттоп сатууга туура келүүдө да. Бул албетте абдан коркунучтуу көрсөткүч. Эгерде эле ошол сыртка сатылган 60% ички дүң продукциясын сатып алууну башка мамлекеттерине баш тарта турган болсо, Кытай мамлекети кризиске туш болушу толук ыктымал. Ал эми Америкада тескерисинче бул көрсөткүч жогору. Ички дүң продукциясынын 70%на чейин Американын өзүнүн жарандары пайдаланат экен да. Мисалы америкалыктар тапкан кирешесинин 4,6%ын гана сактап, калган каражаттарын ички дүң продукциядагы товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалана турган болсо, кытайлар тескерисинче абдан үнөмдүү калып болушат экен. Тапкан кирешесинин 35%ын сакташат экен да. Бирок анын жаман жери коммунисттик партиянын депозиттик пайызы 0,35% болгондуктан бул каражаттарды жоготуп алуу коркунучу абдан жогору да. Себеби жыл сайын инфляциянын өсүшү менен ал эми салган каражаттын 0,35% гана пайыздык чен менен көбөйө турган болсо, тескерисинче акчанын куну жоголот да. Кытайлардын баягы тапкан каражаттын эң перспективдүү тармагы бул кыймылсыз мүлккө өздөрүнүн каражаттарын салышат экен. Тилекке каршы акыркы жылдары курулуш тармагы басаңдоодо да. Мурда Кытайдын саясаты боюнча айылдык адамдарды массалык түрдө шаар жерине көчүрүп келип, атайын турак жайларды куруп шаарларды негиздөө саясаты жүргөндүктөн акыркы жылдары бул саясат өзгөрдү да. Себеби Кытай өкмөтү айыл чарбасын колдогондугуна байланыштуу шаардын жарандары тескерисинче айылдарга көчүп барууда. Жыйынтыгында Кытайда ондогон шаарлар, ээси жок, эч ким жашабаган, эч ким жок шаарлар пайда болду да. Эми ошол шаарлардын, ошол кыймылсыз мүлктөрдүн курулуштарына каражаттарын жумшаган Кытайдын жөнөкөй жарандары үчүн бир чоң көйгөй жаралуу коркунучу турат да. Ал эми демографиялык жактан ала турган болсок, Кытайда бүгүнкү күндө 1,5 миллиарддын тегерегинде адам жашайт да. Жаштар менен карыларды салыштыра турган болсок, карыган адамдардын саны көбүрөөк экен да. Эгерде ушундай темп менен кете турган болсо, 2070 жылдары Кытайдын калкынын саны 50%га кыскарып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан Кытай бул маселени чечүү үчүн бир канча мамлекеттерге визасыз шарттарды түзүүдө да. Ошо башка мамлекеттин жарандары Кытайга көчүп келип жашаганга мындай шарттарды пайда кылууда. Ал эми АКШ мамлекети боюнча бул жаатында көйгөй жок десек болчудай да. Жыл сайын мигранттар барышы, ошол эле жаштардын карыган адамдарга салыштырмалуу санынын көбөйүшү бул жаатында АКШ мамлекетинде көйгөй жаралбайт. Бирок АКШда абдан бир чоң көйгөй бар да. Дүйнөдөгү тышкы карыз боюнча АКШ мамлекети алдыңкы мамлекет болгондугуна байланыштуу жыл сайын $1 триллион ашык каражатты тышкы карызды тейлөөгө жумшайт. Бул өз кезегинде аскердик чыгымдардан жана илим билимге жумшалган чыгымдардан көп. Эгерде эле ушундай темп менен кете бере турган болсо, ошол карызды төлөгөн карызкорлордун төлөө жөндөмдүүлүгү бир массалык түрдө, глобалдык түрдө жоголо турган болсо, ошол АКШнын каржылык пирамидасы толук түрдө кулап калуу коркунучу бар да. Ошондуктан бул эки өлкө өзүнүн баягы ички дүң продукциясын жогорулатуу максатында жасалма искусственный түрдө өздөрүнүн аракеттерин көрүшөт да. Мисалы, АКШнын жарандары боюнча ала турган болсок, алар материалдык байлыкка жетиш үчүн баардыгы насыяга, кредитке байлап койгон да. Кредиттин история деп коет. Кредит тарых болот. Ошого жараша Америкада үй алганда, автоунаа алганда ошого жараша мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Ал эми Кытай дагы өздөрүнүн жарандарына субсидияларды берүүнү сунуш кылат да. Мынакей силерге субсидия, кааласаңар машина алгыла, кааласаңар үй алгыла депчи. Мына ушундай саясаттын негизинде эки мамлекет өзүнүн экономикалык соодасын жүргүзүп, соода согушун жүргүзүп, лидерликке жетүүнү каалашат да. Эми ушу менен биздин анализибиз жыйынтыкталды. Силердин оюңуздар кандай? Дагы 10 жылдан кийин ушу мамлекеттер кандай өнүгөт, ким бизе лидер болот? Эгерде видеону көрсөңүздөр, өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырыңыздар, каналга катталыңыздар. Эгерде жакса, жактыруу кнопкасын басып, комментарий калтырууңуздарды өтүнөбүз.